Бүгін Бишкекте 10 сомго эмне сатып алса болот? Жарым алма, 3 картөшкө, жарым бөлкө нан. Ошол эле учурда шаар тургундары 10 сомдон азыраак акчасын 1 кубометр суу үчүн төлөшөт. 1 кубометр суу азбы же көппү? Өзүңөр көргүлө. 5 мүнөт душка түшүп, болжол менен 100 литр суу сарптайбыз. Демек 1 кубометр суу 10 адам үчүн душ болуп берет. Туалеттин суусун бир жолу эле агызуу 6-10 литр сууну талап кылат. Демек 1 кубометр суу 100-150 жолу туалет колдонуусуна жетет. Автомат машинада кир жууган сайын 100 литрге чейин суу сарпталат. Демек 1 кубометр суу кир жуугуч машинаны 10-15 жолу иштетүүсүнө жетет. Приоритеттерди туура койгула. Жердеги эң баалуу ресурс болгон сууну сактагыла. Жашоонун эң зарыл муктаждыгын камсыз кылган Бишкек суу каналдын кызмат үчүн төлөмдөрүн өз убагында төлөп тургула.